Арбаңыздар, бүгін біз аялдар үшін мандаттарды резервке алуу тууралуу кеп кылабыз. Аялдар үшін квоталар башкача айтканда. Кайрадан эле бизде мейманда аялдарды колдоо борборунун директору Балкакы Абыловна Досалиева. Кош келипсиз. 2021 жылдын 11 апрелинде жергиликтүү кеңештерди шайлоодо алгачкы ирет аялдар үчүн мандаттарды резервке алууну колдонулган шайлоолор болду. Шайлоонун жыйынтыктары кандай болду, кандай өзгөрүүлөр болду? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Эми биздин ошо тарыхка карасак 2004 жылдан 2016 жылга чейинки жергиликтүү кеңешке шайлоолордо аялдардын саны кескин түрдө кыскарып кеткен. 2 эсе кыскарды десек болот. Мисалы үчүн 2004 жылы 19% аялдар болсо, 2008 жылы 17%га түшкөн, 2012 жылы 13%га түшкөн, ал эми 2016 жылкы шайлоодо 10% гана аялдар шайланып калган. Бул болсо ошол жергиликтүү деңгээлде социалдык маселелер, аялдардын, балдардын маселелери көтөрүлбөй калды дегенди билгизет. Анан жана бул аялдардын ушу чечим чыгаруу деңгээлине келишүү боюнча Кыргызстанда жарандык коомдун ролу чоң. Алар ошол 30% квотаны жергиликтүү кеңештин шайлоо учуруна киргизүү боюнча абдан көп аракеттерди кылышты. Кыскача айтканда 2018 жылы Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеши тарабынан дагы Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы кабыл алынган. Ошол стратегияга дагы ошол жергиликтүү кеңешке 30% квота мыйзамын киргизүү, ошо мыйзамдын иштөө механизмин киргизүү боюнча сунуштарды берилген. Анан 2019 жылы август айында бул мыйзам кабыл алынды. Ошол кабыл алынгандан кийин Саруу айыл өкмөтүндө биринчи шайлоо болду. Ал мындай жыйынтыгы жакшы болду. 42% аялдар шайланды. Ал эми андан кийинки массалык түрдө шайлоо ушул 21 жылы 11 апрелде болду. Бул жерде дагы ошол мыйзамдык колдоо болгон үчүн аялдар 38,7% келишти да. Мында ошол 7560 мандат боло турган болсо, ошонун 38,7% аялдар болду. Бул 2931 мандатты алды дегенди билгизет. Анын ичинен 59 аял дагы ошол квотасыз мындай эң жогорку элдин добушун алып өтүштү. Бул бизде жергиликтүү азыркы шайланган айымдар өздөрүнүн потенциалын көтөрүп, эми ошол жергиликтүү деңгээлде абалды оңдоо боюнча, социалдык маселени көтөрүү боюнча, бюджетти карап чыгуу боюнча өздөрүнүн план түзүп, азыр абдан жакшы иштөөгө белсенип, ал эмес жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп башташты. Ал эми бизде дагы негизи бул 30% квота мындай резерв катары калтырылган сунуш болду да. Мындай колдоого ошо биздин Кыргызстандын аялдары муктаж эле. Аялдар үчүн квотанын эмне кереги бар? Квота абдан керек. Анткени бизде ошо Кыргызстандын өзүбүздүн менталитетке жараша аялдардын үй бүлөлүк, социалдык милдеттери көп. Аялдар үчүн тоскоолдуктар көп. Андан аялдардын саясатка келүүсүнө мындай элдин талабы башкача, көз карашы башкача. Ошондуктан мыйзамдуу колдоого аялдар муктаж болчу. Шайлоо органдарында аялдардын өкүлчүлүгүн камсыздоо боюнча атайын чараларды жайылтуунун ийгиликтүү мисалдарын айтып бере аласызбы? Ийгиликтүү мисалы катары мисалы үчүн дүйнө жүзүндө абдан жакшы ийгиликтүү мисалдар бар. Бул квота мисалы үчүн 3 түргө бөлүнөт экен. Негизи атайын чаралар 3 түргө бөлүнөт экен да. Резервдик орундар, бул резервдик орундар алдын ала ушул резерв катары мыйзам кабыл алуу, мыйзамдуу колдоо. Мисалы үчүн биздин жергиликтүү кеңешке ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандатынын 30%-ын аялдар үчүн резервдөө деген мыйзам киргизилди. Ал эми андан тышкары дагы мыйзамдуу башка квоталар болот экен. Андан тышкары ыктыярдуу
саясий партиянын өзүнүн квотасы болот экен. Бул мыйзамга чейин эле партия ичинде ошол бир жыныстын өкүлчүлүгүнө карата алар ошо квотаны кабыл алышат экен да. Ушул абдан жакшы көрүнүш экен. Болбосо аң сезими жетилген мындай саясатчылардын арасындагы жакшы колдоо бири-бирине. Мисалы үчүн Норвегияда ошол парламентке чейин эле партиянын ичинде ошол жок дегенде 40% ошол социалдык, мисалы үчүн Сол партиясы 40% аялдардын болушун камсыздоо боюнча өздөрү эле партиянын ичинде ушундай кабыл алынган. Ал эми дагы 83-жылы эле, бул эми 1983 жыл болгондо уже канча жыл мурда 50% ошо аялдар үчүн эмгек партиясында болгон. Жана борбордук партия дегенде дагы 40% аялдардын болушун камсыздоо боюнча дагы ошо партиялар ичинде эле бул ыктыярдуу квота болуп эсептелинет. Ал эми Францияда болсо, мисалы үчүн төмөнкү партия деп коет, бизче жергиликтүү кеңешке ошол бир жыныстын өкүлү, эки жыныстын айырмачылыгы 2%-дан ашпасын деген. Эки жыныстын ошол өкүлчүлүгүнүн ортосундагы айырмачылык 2%-дан ашпасын деп турат. Анан Францияда дагы партиялар мамлекет тарабынан да каржыланат экен да. Эгерде ошол айырмачылык 2%-дан төмөн болуп кетсе, анда мамлекет тарабынан каржылоо дагы азаят экен. Ошон үчүн булардын кызыкчылыгы ошол эки тең паритеттик өкүлчүлүк болуусуна партия өзү дагы кызыктар экен. Ал эми Германияда дагы ошол квота системасы, мисалы үчүн жогорку палатада, бизче жогорку кеңеште 33%, 35% аялдардын болуусу, ал эми төмөнкү палатада 33% болушу сөзсүз түрдө ошол ыктыярдуу түрдө мындай квота катары кабыл алынган. Эгерде бизде дагы саясатчылар ушундай тең, бизде калктын 52%-ын аялдар түзүп аткандыктан тең өкүлчүлүгү жагын жакшылап караса, аялдардын ошо саясатка келүүсүн колдосо, анда бизде деле жок дегенде 40-60% болсо абдан жакшы өнүгүү болот эле да. Бул сиз жана жогоруда сурап кеттиңиз, аялдарга эмнеге атайын чаралар керек, аялдар эмнеге саясатка келиши керек деп. Аялдардын коррупцияга аз малынат экен. Алар коррупциянын өсүшүнө жол бербейт экен. Алар бардык жашоонун бардык сферасын эске алышат экен, өзгөчө социалдык сфераны да эске алышат. Бул сферага эркек депутаттар көп көңүл бура беришпейт. Анан аялдардын дагы, эркектердин дагы чечим чыгаруу деңгээлинде үндөрү угулуп турганы бул өнүгүүгө мындай тең салмак менен караган болуп эсептелинет. Маанилүү маңыздуу маегиңиз үчүн рахмат. Аялдарды колдоо борборунун директору Балгакы Абыловна Дусалиева болду. Ыраазычылык.